Бул жаш жубайлар мамлекеттин өзөгү үй бүлө аталышында өткөн иш-чаранын алкагында баш кошкон 25 жубайдын бирөөсү. Алар Кадамжай районунан келишкен. Бурдатан сүйлөшүп, үй бүлө курууну максат кылып, бирок каражаттын жоктугунан баш кошо албай жүргөн эки жаштын кыялдары эми орундалды. Биз ушул Баткен облусу Кадамжай районунан келип отурабыз. Бул жерде той өзгөчө той болуп атат. Бул ислам дининде мусулманский той болуп жатат. Ушул уюштуруучуларга, демөөрчүлөргө, жалпы неме улуттандарга бар жогуна рахмат айтабыз. Колдоп, жаш жубайларды колдогон үчүн. Жаштардын башын бириктирип, турмуш жолуна салган иш-чараны жергиликтүү бийлик органдары, араб өлкөлөрүнөн келген демөөрчүлөрдүн колдоосу менен ишке ашырды. Дүйнөнүн булуң бурчундагы мусулман өлкөлөрүнө жардам берип, кайрымдуулук иштерди жасап жүргөн демөөрчүлөр жаш жубайларга бакыт каалады. Мен мусулман өлкөлөрүндө кайрымдуулук иштерди жасап жүрөмүн. Жаш жигит кыздардын баш кошуп жашашына жардам берейин деп ниет кылганмын. Бүгүн ниетим орундалып, жаш жубайлар нике кайып баш кошкону мен үчүн чоң кубаныч болду. Баарына бакыт каалайм. Бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштары ассамблеясы 25 жуп жаш жубайларды баш коштуруу менен бирге аларга турмуш тиричиликте керектелүүчү буюм тайымдар менен камсыздап, акчалай жардам да көрсөтүштү. Бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар ассамблеясы демөөрчүлөрдүн колдоосу менен жаш жубайлардын үйлөнүү тоюн өткөрүү менен бирге ар бир жубайларга уктоочу бөлмөнүн эмеректери, кир жуучу машина, музаткыч жана акчалай белектер берилди. بتسهيل موضوع الزواج لهم حتى يكونوا إن شاء الله بيوتا سعيدة وبيوتا طيبة بإذن الله تعالى. Белгилеп өтсөк, социалдык жактан жардамга муктаж жарандарды баш коштуруп, үй бүлөлүк баалуулуктарды бекемдөө максатында өткөн иш-чара буга чейин да аймакта болгон. Иш-чаранын максаты үй бүлөлүк баалуулуктарды бекемдөө менен жаштардын келечегине дем берип, коомчулукту бир максатка бириктирүү, кайрымдуулук маданиятын жайылтуу жана социалдык колдоо көрсөтүү. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.